Миңдеген жылдардан бери гепардтын антилопа жануарына болгон аңчылыгы токтобой уланып келүүдө. Бирок эволюция антилопа жануарына өзүнүн жанын коргоо үчүн жырткычтан качып кутулууда өзгөчө мүмкүнчүлүктү тартуулаган. Гепард жашоосунда ылдамдыгы менен гана чектелбестен, андан дагы башка жөндөмдүүлүгүн колдонушу керек. Бул коркунучтуу өлүм беттешинде кимиси биринчи болор экен. Бул биомеханиканын чечүүчү жыйынтыгы. Гепард менен антилопанын кыймыл жөндөмдүүлүгү болжолу менен бирдей. Эгер карап көрсөк, гепард саатына 120 чакырым ылдамдыкты багындырат. Алсак антилопа түрүндөгү жануарлардан газель жана импалалардын ылдамдыгы кичине азыраак болсо дагы, бирок дал ушундай жөндөмдүүлүккө ээ. Алар саатына 95 чакырым ылдамдыгын күчөтө алат. Негизи гепарддын мүмкүнчүлүгү ылдамдыгы менен гана чектелбестен, ал өзүнүн болгон күчүн жумшап, аракеттөнүүсүнөн да байкасак болот. Ошол себептен гепард Африкадагы эң ылдам жалгыз жырткыч жануар. Ал өзүнүн олжосунун 2/1 сөзсүз тырмакка илет. Кандай гана жагдай болбосун, гепард курмандыгын кууган кезде анын ар бир кадамын тынымсыз көзөмөлгө алат. Гепард реактивдүү самолеттон да тез чуркоо ылдамдыгын күчөтө алат. Мунун баары анын омурткасынын түзүлүшүндө. Болжолу менен анын булчундарынын массасынын 60% арткы омурткасында жайгашкан. Ал чоюлуп тартылган кезде бир кадам таштоосу менен чоң аралыкты багындыра алат. Болжолу менен 5 метр. Ал эми чоң күч менен чоюлуп секирген кезде 8 метр аралыкты багындырат. Мындай катуу ылдамдыкта бара жатса дагы, ал өзүнүн олжосун көз кырынан жоготпойт. Ал өзүнүн кубаттуу секирүүсүн жасаган кезде, антилопанын мүмкүнчүлүгү бир кыйла төмөндөйт. Бирок гепарддын иши муну менен аяктабайт. Ал катуу чуркоо үчүн жаралганы менен, анын жаактары арстандыкынан алсызыраак. Себеби анын баш сөөгүндө жайгашкан каптал жаактарында курч азуу тиштери жок. Алгач колго түшүргөн олжоосун бир гана жол менен өлтүрө алат. Ал болушунча курмандыгына жашынып, жакындап барып тырмакка ийилген кезде кекиртегинен аба өткөрбөй муунтушу керек. Ал антилопаны ушундай жол менен муунтат. Болжолу менен ал муунтуп жаткан кезде аны ушундай калыпта 10 мүнөткө чейин кармап турат. Ошол эле замат ал өзүнүн арткы капталында жайгашкан тешик аркылуу дем алып турат. Ушундай жол менен катуу чарчоодон кийин гепард жакшылап дем алып өзүнүн мурунку калыбына келет. Бирок анын көп убакытка чейин эс алууга убактысы жок. Анын курмандыгынын салмагы өзүнүн салмагына барабар болгондуктан, ал мындай ачык жерден аны менен тамактана албайт. Себеби аны башка күчтүү жырткычтарга алдырып жиберет. Демек ал олжоосун жашырышы керек. Гепарддын жүрөгүнүн согушун бир калыпка келтириш үчүн бир жерге токтолуп дагы эс алышы керек. Ал үчүн ага дагы
15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин убакыт талап кылынат. Ал башка жырткычтарга караганда дээрлик катуу чуркаганы менен терс жагын карасак, ал аябагандай эле күчүн жоготуп, алсыз болуп калды. Анткени адам эч токтобостон 30 мүнөт жүгүргөн аралыкты гепард 30 секунда ичинде эле багындырып кое алат. Олжосун колго түшүргөн кезде гепард андан 30 мүнөт өткөндөн кийин гана тамактана алат. Бирок бул гепард олжосун жоготконго акысы жок эле. Себеби ал өзүнүн кичинекей мышыктарын багышы керек. Бирок бул Африка талаларында ачка жырткычтардын саны абдан көп. Эми гана мышыктарына жетер мезгилде аларга арстан жакындап келүүдө. Эгерде ал арстандан кутулбаса, тапкан олжосунан айрылат. Эгер ал кичинекей эле жаракат алып калса, анын мышыктары ачкачылыктан өлөт. Ошондуктан гепард тарптын денесин калтырууга аргасыз. Анын ушунча тапкан менети бир көз илмемде текке кетти. Гепард беттеште алышуу үчүн жаралган эмес. Ошондуктан көпчүлүк учурда ал тапкан олжосун башка жырткычтарга алдырып жиберет. Олжосун жоготуу гепард үчүн абдан чоң сокку болду. Гепард бир күндө 1,5 миң калориясын жок кылат. Ал эми анын олжосунун курамында 5000ге жакын калория бар. Ошондуктан ал аны менен бир күндүк күч кубатын толуктамак. Гепард бир кыйла алсыз болуп калды. Жашоо үчүн гепард жоготкон калориясынан да 2 эсе көбүрөөк жеши керек. Эгер андай болбосо, ал үчүн өтө кооптуу. Ал өзүнүн мышыктарынын жанына келди. Негизи гепарддар балдарын жалгыз өстүргөндүктөн тынымсыз аңчылык кылуусу шарт. Адам баласы көрө албаган алыстыктан гепард бир нерсени байкап калды. Сиз мисалы алыстан бир кичинекей нерсени дүрбүү салып байкаган болсоңуз, гепард дагы дүрбүү салгандай эле ошол нерсени байкай алат. Ал курмандыгынын жанына жай баракат жашыруун барышы керек. Себеби Африкада катуу чуркоочу эки жаныбар бетме-бет кезиккен учурда ал жерде ылдамдык эч нерсени чече албайт. Бирок анын көрүүсү. Негизи гепарддын көздөрү анын баш сөөгүнүн алдыңкы катмарында орун алган. Ошондуктан ал курмандыгынын ортосунда канча аралык алыстатып турганын так эсептей алат. Көздүн курч көрүүсү гепард үчүн маанилүү ролду ойнойт. Мунун өзү антилопа жаныбары үчүн да айрыкча маанилүү. Эгерде гепарддын көзүнүн көрүүсү 200 градуска барабар болсо, анда антилопаныкы 270 градуска барабар. Ал ар бир башынын кыймылдап бурулуусу менен
айланасындагы баардык кыймылдан кабардар болуп турат. Ошондуктан ал жырткычтын ар бир кыймылын байкап турат. Антилопанын бир нерседен шекшип калганын байкаган гепард ошол замат катып калды. Кыймылсыз ал өзүнүн көрүнбөгөнүн билет. Гепардтын кара күрөңгө боелгон терисинин жардамы абдан эле зор. Анткени аны чөптөн айырмалоо өтө эле кыйын. Анын үстүндө анын кара боектору көлөкөнүн формасын түзүп турган кезде антилопа аны көп нерсе менен алмаштырат. Анын буттары жерге акырын тийүүсү менен чабуулга даярданган болот. Саналуу гана секундтан соң ал чабуулга кадам таштайт. Кандай гана учур болбосун, гепардтын ылдамдыгы таң каларлык болсо да, бирок баары бир кууп жетүү керек. Гепардтын бул жерде шамдагайлыгы жетишсиз болуп калды. Эгерде бул аңчылыкта кубаттуу секирүү жок болсо, анда аңлоо мындан да узакка созулуп калышы ыктымал. Анын организми өзүнүн калыбынын чегинен ашып барат. Ал минутасына 150 жолу дем алат. Салыштырмалуу спринтер унаасынан 2 эсе бат. Гепардтын жүрөгүнөн мүнөтүнө 60 литр кан айланат. Ошондо 20 секундтун ичинде бүткүл денесинен кан жүгүрүп өткөн болот. Мындай калыпта анын денесинин күч келишине чейин 30 секунда убактысы гана бар. Анын жүрөгү канды 20 градуска чейин ысытып, баш мээсине чейин таркатат. Бул нормадан ашып кете турган болсо, анда анын мээси ысып кетет. Гепардтын бул учурда курмандыгын олжолоп алууга саналуу гана убактысы бар. Антпесе бул чуркоо гепардтын өзүнүн жанын алат. Мындай күч чегинен ашып кете турган болсо, гепард үчүн бул чоң жоготуу болот. Ал чуркаган кезде өзүнүн нормасынан ашпашы керек. Бирок антилопа жаныбарына кооптонорлук эч нерсе жок. Себеби бул жаныбарында муздатуу системасы жакшы өрчүгөн. Биринчи баш мээсине кандын келүүсү менен, андан соң мурун көндөйүндө жайгашкан кан тамырлар аркылуу муздатуу системасынын таасири алдында мээси канды ысытпай бир калыпта сактап турат. Кандын температурасы 42 градуска чыгып кетсе дагы, анын мээси корголгон бойдон кала берет. Жана антилопа качууну уланта берет. Ал эми гепардтын организми чегинен чыгууга аз гана убакыт калар замат. Чечимди гепард өзү кабыл алат. Улантуу же токтотуу. Гепардтар көпчүлүк учурда өздөрүн өтө эле кыйнап коюшат. Гепард эч пайдасыз аябагандай эле көп күчүн жоготту. Гепард антилопа жаныбарына караганда катуу чуркоочу жаныбар болсо дагы, ал антилопа жаныбарына окшоп бир ылдамдыкты бир калыпта узак убакытка чейин сактай албайт.
Ал олжосун колго түшүрүүдөн мурун аяганда эле күчүн жоготуп койду. Ал кийинки курмандыгын көздөгөн соң ал өтө эле шашып ага жакындап барууда. Бирок ал оңой эмес олжо көрүнөт. Ал качып кетүүнүн ордуна бийик секирип ойноп жатат. Бул анын өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, гепардту коркутуу болуп саналат. Мындайча айтканда куусаң да жетпейсиң деген мааниде. Бирок анын бул аракети ишке ашты десек болот. Гепард бул убакытка чейин аябагандай эле алын жоготту жана дагы ал өзүнө ишенимдүү эмес. Муну менен ал аңчылыгын улантууда. Анын кийинки олжосу антилопа. Аларга 45 метр аралыкка чейин жакындап келүүдө. Бирок алар ордунан чочуп, ар тарапка качып кетишти. Жырткыч антилопанын мындай 3 метрге секирүү жасаганын көргөн гепард аларды колго түшүрүү кыйынга турарын сезди окшойт. Айла жок, чегинүүгө аргасыз. Бул сапардагы ийгиликсиз. Бул гепардтын ачка жүргөнүнө 2 күн болду. Анын үстүндө мышыктары дагы ачка. Мындай караганда гепарддар тамаксыз бизге окшоп 5-6 күнгө чейин жашай алышат. Андан кийин ачкачылыктан өлүп калышат. Ал ар качан мышыктарын башка жырткычтан коргогону менен үзгүлтүксүз аңчылык кылуусу керек. Ошондуктан ал мунун баарынан кабардар. Анын иши оңунан чыгыш үчүн ал болгон аракеттин баарын жумшайт. Бул эрөөл талаада жүргөндөй эле ага тыныгуу болбошу керек. Ал колдон келишинче тезирээк тамак табышы керек. Анын кийинки аңчылыгы чечүүчү. Ал бул үчүн ар бир кадамын ойлонуп, эң мыкты стратегия түзүшү керек. Ал бул үйүрдөгү жаш импала жаныбарынын баласына көз артты. Себеби ал мындайча айтканда оңой олжо. Гепард канчалык жакындап барса, аларды колго түшүрүү мүмкүнчүлүгү ошончолук тез болот. Муну менен ал чуркоого күчүн жоготпойт. Мына ал жашынып жакындап барууда. Анын ичке ийкемдүү буттары үн чыгарбай жерге жайкадам таштоодо. Ал олжосун болжолу менен 1 сааттан бери аңдып жүрөт. Акырында кичинекей импала үйүрүнөн алыстап барат. Ал аябагандай эле алсыз. Бирок ал чабуул зонасынан 90 метр алыстыкта. Эгер ал чабуулга азыр өтсө, ал тобокелге баруусу мүмкүн. Ал эми ал азыр чабуулга өтпөсө, кеч болуп калуусу да мүмкүн. Чечүүчү саатта келди. Ал азыр чабуулга өтүшү керек.